Абдуали мырза, мынакей, сиз дагы жаш балдар менен иштешип жүрөсүз. Балдардын психологиясын дээрлик жакшы түшүнүп калдыңыз деп, мына ушул жаш балдардын бала бул бош идиш сыяктуу. Тага эмнени койсоң, ошол менен болот. Мисалы, кир суу койсоң кир, таза суу койсоң таза, сок болсо сок, жана башка сыяктуу. Демек биз дүйнө таанымды жада балдарды туура жолго салыш үчүн туура дүйнө таанымды кантип калыптандырышыбыз керек? Эмнеден башташыбыз керек? Бисмиллахиррахманиррахим. Сурооңузга рахмат. Балдарды тарбиялоодо эң биринчи эмнеден башташ керек? Бул негизи көп эле ушул сыяктуу суроолор бизде көп коюлат. Бизге дагы көп суроолор берилет, ушул сыяктуу. Менде азыр өзүмдө эле бир 100дөн ашык окуучум бар. Буга чейин дагы 100гө жакын окуучу окуп бүттү. Анан көп суроолор менен ушинтип кайрылышат. Кантип балдарыбызга туура тарбия беребиз? Кантип бир туура багыт беребиз деп. Эми буга жооптор негизи көп. Бирок эң негизгиси баарыбызга эле белгилүү болгондой, баарыбызга эле маалым. Бирок ошол нерсеге биз көп өзүбүз дагы иш жүзүндө аткарбайт экенбиз. Баарыбыз эле билебиз. Бала ата-энесинин эмне кылганын көрүп, ошого жараша өзү иш кылат экен да. Мына айтканда ата-энеси ага номер биринчи үлгү. Балага сааттап канча насаат айтпагын, баары бир ата-энеси кылган нерсени баласы өзү кылат экен. Ошондуктан балдарга туура тарбия же туура бир дүйнө таанууну бериш үчүн эң биринчиден ата-эне, ошо баланын ата-энеси өзүнүн дүйнө таанымы кенен болуш керек экен, өзү илим билимге кызыккан, жана илим билимге кызыгып эле койбосун, жана ошо иш жүзүндө амал кылып аткара турган болсо, баласы уул болобу, кыз болобу, атасын, энесин карап, ошого карап түздөлө берет экен. Биринчиден. Анан экинчиден албетте, биринчиден ошо мен айтып кеткендей бул үлгү болуу, эгерде кыскача айта турган болсо, экинчиден балдарга көңүл буруу өтө зарыл экен. Бүгүнкү күнү балдарга көңүл бурулбайт. Өткөндө бир статистикадан окуп атам, бир күндө 20 эле мүнөт бөлүнөт экен балага. Элесеңиз, статистика боюнча. Бул мындай айтканда ата-энеси менен балдары дайыма эле чогуу бир үйдө жашап атат, бирок 15-20 эле мүнөт бөлүнөт экен. Мындай айтканда баласы менен, кызы менен, уулу менен отургузуп алып, бир мындай баарлашуу. Кандайсың кызым? Ден соолукку байкап турат, бирок эмне жаңылыктар, окууң кандай, досторуң кандай жүрөт, өзүңдө эмне бир сырларын, ички дүйнөсүн, балдардын ички дүйнөсүн ата-энеси тааныгысы келбейт экен дагы. Баягы эле сырткы, бир оболочка деп койсок, сырткы, курсагы ток болсо болду, кийими бүтүн болсо болду, окуп атат, 5 алып атат, болду, ошо менен чектелет. Бирок баланын ички дүйнөсүн ата-энеси билүү өтө зарыл экен. Эгерде ички дүйнөсүн билип алса, анда бала менен иштеш дагы өтө жеңил болот экен. Ошондой. Демек, ата-эне өзү биринчи үлгү болуш керек. Биринчи үлгү болуш керек, жана экинчиден балдар менен тыгыз, мындай жылуу мамиле куруш керек экен. Дос болуш керек экен. Биздики ата эне эле болуп калды, бирок дос болбой калды да бүгүнкү күнү. Ошондуктан дос болбогондуктан, мен уулум менен сүйлөшүп койчу, менин кызым менен сүйлөшүп койчу, бир башкача болуп жүрөт, бизге алып келип атат, бир кошуналар менен сүйлөштүрүп атат, башка бир туугандарды менен сүйлөштүрүп атат, мага айтпай атат сырын кызым. Уулум менен бир сүйлөшпөй атат. Бир ичинде бир нерсе, бир бушаймандык бар. Мага айтпай атат деп, аны деген ата-энесине айтыш керек эле да биринчи, эң биринчиден. Бирок ата-энесине айтпагандыктан, ошо көңүл бурулбагандыктан ата-энесине айтпай, аны ата-энеси бизге, психологдорго, модулорго алып келгенге туура келип атат.